Ысык Көл облусунун Жети-Күз району мал чарбачылыгына эң ыңгайлуу аймактардын бири. Акыркы жылдары фермерлер асыл тукум мал багууну өздөштүрүп, өндүрүмдүүлүктү арттырууга өзгөчө көңүл буруп жатышат. Натыйжада бул тармактан туруктуу киреше таап, чарбаларын кеңейткендер көбөйүүдө. Кайталы Балтабай айылынын тургуну Алтынбек мырза 9 жылдан бери арашан кой багып келет. Фермер чарбасын алгач 10 кой менен түптөсө, учурда алардын саны 80ге жеткен. Айтымында жыл сайын төл алып, асыл тукум малдын санын көбөйтүп келет. Мурда деле ошол жөнөкөй жайдары койлорду кармачыбыз, анан ошол койлорду асылдандырып, улам кочкор кошулуп, асылдуулугун өйдөлөтүп, анан сандан сапатка өтүпчү. Жалаң эле ушул баягы бул койлор салмактуу, сулуулуктуу баардык жагынан келишкен койлор экен, анан ушул арашан койлорго өттүк ушундай болуп. Жарым үйдө, жарымдан көбүрөөгү ошол азыр жайлоодо. Жайлоого багып, анан үйдө ошол тууттары, бооздору, жаңы баштоочулар да үйгө көп келип турат. Аларга да ошол колдон келген жардамыбызды берип турабыз ушундай. Булардын артыкчылыгы бул эт майы багытында болгондуктан булар салмактуу, салмагы өтө чоң да, берки биздин жайдар койлорго караганда бир 3 эсе салмакты көбүрөөк берет булар. Анан сулуулугу бар, козулары ошол жаңы туулганда эле бир 7 килограммдан 10 килограмм тегерегинде салмак берет булар. Жаңы туулган кезинде эле. Ошол бул таза эле арпа жем, ушундай арпа жем беребиз бир маал. Анан кышкы убактарда ошол 2 маал беребиз, азыр 1 маал эле. Эч кандай деле дары-дармек колдонбойбуз, ушул таза эле арпа жем, чөп. Тоютту колдон келишинче ушул натуралдык түрдө бергенге аракет кылабыз. Дары-дармектерди ошол колдонбойбуз, такыр эле. Баягы кышкы убактарда витаминдүүлөрдү бергенге аракет кылабыз. Эми сабиз, ошол койлорго ошол сабиз аябай жагымдуу болот экен, өзгөчө козу-кочкорлорго, козуларга сабиз. Анан кышында ушул ар кандай сасык тумоолордон сакташ үчүн ушул чеснок беребиз. Чеснок берип турабыз маал менен. Ушул бир айда 2 жолу болуп, ошол профилактика катары ошол чеснок берип турабыз ушундай. Арашан тукумундагы койлору салмактуу келип, кызыккандар да көп дейт. Чарбасындагы эң ири койдун салмагы 160 килограммга жеткен. Мындан тышкары асыл тукум малдары ар кандай көргөзмө жана сынактарда байгелүү орундарды багындырып келет. Бул Карагат деген коюбуз, 5 жаштагы кой. Кыргызстандагы бардык көргөзмөлөрдү жеңген, көптөгөн көргөзмөлөрдүн жеңүүчүсү. Бардык көргөзмөлөрдү жеңдик. Анан быйыл 6 июнда 26-жылы чоң көргөзмө өттү. Бул эл аралык деңгээлдеги көргөзмө болду да. Ошондон абсолюттук чемпион болдук. Салмагы 160 килограмм болду. Бою 99 сантиметр. Булардын мүнөздөрү жоош келет экен, өздөрү колго кармаганга ыңгайлуу да. Жаңы баштаганда эле колдон келишинче жакшы королордон, атактуу королордон алганга аракет кылдык. Өзүбүздүн көлдөн, чүйдөн, атактуу королордун канынан, себеби дегенде кан кубалаш керек экен. Кан кубалап отуруп, ошол жакшы результаттарга ушундай чыгып атабыз да. Козулар ушундай чоң болуп туулат экен. Булар бул учурда 2 ай болду. Ошол 2 ай толук 2 ай болду. Ушул кулакты, баштын жайгашкандары баары ошол келишкен да. Бул ушул жана кара коюбуздун 2025-жылкы козусу. Учурда 1,5 жашта. Салмагы ошол 100 килограммдан ашык. Бою 96 сантиметр. Учурда бул дагы ошол арашан породасында баардык талаптарга жооп берет. Кыргызстан боюнча суроо талап чоң эле болуп атат азыр.
Кыргызстан ичиндеги азыр жаштар да аябай көп кызыгуулар болуп атат жаштар арасында дагы. Бул международный деңгээлде албаганда Кыргызстан ичи эле боюнча суроо талап абдан жогору азыр. Международный болгондо дагы Кыргызстан, Казак кошуна өлкөлөр дагы абдан кызыктар да буларга. Жергиликтүү тургун бул тармактын арты менен үй бүлөсүн багып, киреше таап жатканын айтат. Алдыда чарбасын дагы кеңейтип, асыл тукум койлордун санын көбөйтүүнү максат кылууда. Бул тармак негизи абдан кирешелүү экен. Себеби дегенде муну жогоруда айткандай, ошол салмагы туулганда эле ошол 10 килограммдын тегерегинде болуп туулуп атат. 1 жашка барганда ошол 100 килограммдын ар жак бер жагы болуп, анан сатылышы дагы жакшы бааларга кетип атат. Жакшы бааларга ушул өзүбүздүн район ичинде, област ичинде, андан сырткары ушул республика боюнча келип бизден сатып алып кетип атышат. 1 жаштык козулар bir $2000 жогору кетет да. $2000 жогору кетип атат. Жаштарга да сунуштайт элем, жаңы баштагандарга, башта электерге да ушул арашан продажын сунуштайт элем. Ушундай кирешелүү тармак болуп атат. Бул тармак деле башка тармактарда эмгекти көп талап кылат. Баягы жөн эле жөмүн чөбүн салып коюш эмес. Бул селекция оор экен. Ошол кууттан баштап туутка чейинки аралыкта ошол койдун ден соолугу, анын тоюту, кышкы жайыт маселеси, кышында үйдө кармаган, кыштоодогу үйдөгү кармаш бул оор эле негизи. Жакшы эмгек кылыш керек. Ошол ар бир эмгектин артында жакшы үзүрлөр бар экен. Пайгамбарыбыз айтып кеткен экен, кой баккыла, койдо береке бар деп. Ал арада аймакта асыл тукум уйларды багууну колго алгандар да көбөйүүдө. Алардын бири Тилекмат айылынын тургуну Акназар Баялиев. Кесиби боюнча юрист болгону менен өзүнө жакын тармак катары мал чарбачылыгын тандаганын айтат. Ал 2019-жылдан бери эт жана сүт багытындагы уйларды багып келет. Негизи эле малга кызыгам. 2019 Абердин аңгустарды короодо жүрчү мал. Алардын баарын сатуудан Абердин аңгус алып, ошондон баштаганбыз. Баштан эт багытынан баштаганбыз, аткорум деген ой менен асыл тукум 2019-дан баштап 22-жылы Абердин аңгустарга плем сатып салганбыз. Андан кийин Абердин аңгустун прибыли только төлдө. Төлүн күтүп аны плем продажа кылгандан өткөндөн көрө бул сүт багытындагы баштайлы деп чечкенбиз экөөбүз. Башынан болсо мунун баары эле атамдан калган нерсе. Атам менен энем чогулткан. Анан ошо 2019-жылы мунун баарын же ташташ керек, же өнүктүрүш керек деген вопрос турганда, анан келинчегим экөөбүз үйдөгүлөр менен кеңешип өнүктүрөлү деген ушул болуп аткан ишибиз ушу. Бул уйлар 2 партия келди. Былтыр Россиядан алып келгенбиз. Ушул убакта келген. Андан кийин ушул жылы март айында карантин ачылганда 2 партиясын алып келдим. Биздики в основном Алато болчу дейт Советтер Союзунда. Алар жайлоого чыгып, бу талаадан тойт жеп, анан кечинде келип уйла салчу да. Булар болсо короодон чыкпайт. Круглый год ушу короодо турушат. Буларды биз кандай десем, сүттүн фабрикасы катары көрөбүз. Максимальный прибыльга чыкканга аракет кылабыз. Үйрөнгөн нерселерибиз көп болду. Андан да көп билбеген нерсебиз көп экен. Билгенден билбегенибиз көп экен. Күндө үйрөнүп атабыз. Акимияттан келип семинарларды өткөрүшөт. Бул уйларга эң эле главный протеин экенин эми түшүндүк. Самый главный момент сухостой экенин түшүндүк. Ошентип акырындан үйрөнүп келатабыз. Мүнөздөрү аябай жакшы, жоош, кишиге жакын болот.
эмнеге деп ойлонуп көрсөм баягы кичинекей чагынан энесинен бөлүнүп бутылка менен сүт ичкен үчүн булар кишиге жакын болот экен. Стресс болот дегенди биз эми көп билчү эмеспиз, түшүнчү эмеспиз. Действительно стресс болушат экен. Стрессовый ситуацияларда аз кылганга аракет кылып атабыз. Азыр колго камчы, шапалак көтөрмөй жок, калтек көтөрмөй жок. Кадимкидей сүйлөшүп, айдап ошентип атабыз. Галштин тукумундагы уйлар суткасына 18-20 литрге чейин сүт берет. Учурда чарбада 48 баш саан уй бар. Сезон учурунда күнүнө жалпы 1 тоннага чейин сүт өндүрүлүп, жергиликтүү ишканаларга өткөрүлөт. Бул жерден уйларыбызды салып, 3 мал сайыбыз бир күндө. Салган сайын жеми берилет, тышка чыкканда чөбүн жешет. Күнүнө 750ден тоннага чейин разбег чоң болуп атат. Ошонун вопросун азыр чечип атабыз. 3 мал салат. Сүттөрүбүз охладитель танкерлерге куюлат. Андан кийин анан Караколго барып өткөрөбүз. Баары племенной документи менен. Кудай буюрса, эмдиги жылы 3 жыл болот. Бул сүт багытын багып атканбыз. Ошондо плем статус документке берем. Süt maylılığı 3-9, 3-8. Hem Kuday buyursa silası çapsam 4'e çeyin çıkart degen oydabız. Tankerge koyabız охладитель. Isık süt menen muzdaq sütü aralashtirbayız. Яктан муздагандан кийин основной танкерге кетет. Süt заводдары ушинтип айтканда, базис менен деп кабинет министровдун эмеси распоряжениясы эмес чыкты эле. Ошону реальный ошондой кылып алып берсе жакшы болот эле да, реальный базис менен. А так арзаныраак болуп калып атат. Кээ бир моменттерде себестоимости да жакпай калып атат. Прибыль такыр жок дебейм, бирок аз да. Өнүгүүгө, өсүүгө кыйыныраак да. Эгер сүттү реальный базис менен албаса. Көп заводко бардым. Көп эле кандай десем, базис менен албайт экен. Меники кургак чөп менен эле жем менен турушат азырча. Силасым чабыла элек. Кармасмес деген синажга окшоштуруп чабып атканбыз, анын түгөндө. Эми бул күзүндө чаап, в основном силас менен эле да. Мына эми экинчи туут башталат, мына боз бүрө. Примерно 3 жумадан кийин сухостойго чыгат булар. 2 айдан кийин буюрса турушат. Бузоолору эми биздикине караганда слабыйраак болот экен. Биз билбеген оорулар менен оорушат экен да. Буларда да коронавирус деген бар экен. Бул музоо 3 күндө эле ич өтүп өлүп калып аткан моменттер болду да. Анан недавно могу НПОдан бир кишилер келип анализ чыгарып кетишти. Коронавирус экен. Анын вакцинасы бизде жок экен. Ошону сухостойго бул уйлар чыкканда ошо вакцинаны издеп сайсак, уйун тиги төлдү 90%га чейин алса болот экен да. Мамлекеттин колдоосу менен ушунун баары болуп атат. Кредит алганбыз 6% деген. Ошону менен бул мал келип атат. ФПСтен жер алганбыз. Аяктан да поддержка көп болуп атат. Кайрак жерден алганбыз, эми ал жерге дагы суу чыгарып берип атат. Кудай буюрса баары эле жакшы болот, иштесе эле болот экен. Бош убакыт жок. Эртеменки 6-дан кечки саат 10-га чейин ушу короодо эле жүрөбүз. Сүт өткөрүп келебиз. Бузоолорду карайбыз, уйлар сайбыз, чөп жолтмай, суармай. Түйшүктүү, бирок мал жакшы көргөн кишиге түйшүк эмес. Жакшы иш, адал иш, берекелүү иш. Мен кесибим өзүм юристмин.
бирок мал чарбасына жакын болгондуктан, айылда жашагандыктан эң эле туура орусча айтканда направление. Өзүмө өзүм эми начальнигим жок. Мен азыр эки эле начальнигим бар. Энем менен удайым болду. Андан башка начальниктарым жок. Белгилей кетсек, район боюнча бүгүнкү күндө 6 асыл тукум мал чарбасы иш алып барууда. Бул тармакты колдоо максатында мамлекеттен да фермерлерди пайызсыз насыя менен камсыздоо аракети көрүлүп келет. Арашан боюнча бир дагы асыл тукум чарба жок азыркы учурда. Бирок быйылкы жылы ошол банитировкадан өткөрүлдү бардыгы. Анан ушул Жети Өгүз районунун аймагында 2 кооператив түзүлдү. Ушу именно арашан баккан чарбакерлердин баштарын бириктирип, ошол баягы эт май багытындагы койлордун асылдуулугун жогорулатуу, ошол министрликтин талабы болгон кооперация жолу менен ийгиликке жетүү максатында ушул кооперативдер уюштурулду. Жалпы малдын саны менен санай келгенде болжол менен бир 700 баштын тегерегиндеги арашан асыл тукум породасындагы койлорду алектенген дыйкандардын башы бирикти. Арашан породасындагы койлор экспортко чыгарууга буга жол ачылып берилди. Биринчи партиясы ушул азыркы учурда министрлик тарабынан тандалып алынып, Өзбекстан коңшу мамлекетине арашан породасындагы койлор чыгарылды. Бул дагы азыркы учурда баягы жаңы термин менен айтканда жогорку маржиналдуу бир породалардын бири болуп атат. Себеп дегенде еттин баягы производительность көп, еттики, анан баягы козулары да чоң болуп, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна дагы жакшы бир шарттарды түзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар породалардын бири болуп эсептелинет. Министрлик тарабынан көптөгөн проекттер иштеп атат. Бул болсо Элдик банк, Айыл банктары аркылуу берилет. Бул 2% кредит, 6% кредитование, асыл тукум малдарды алганга, ошо лизингке алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр уйдун приоритеттүү породалары бар. Андан сырткары ошол жамгырлатып жана тамчылатып суугаруу ыкмаларын колдонуу менен баягы суусунун үнөмдөөчү багытта иш алып барып атат. Андан сырткары ошол министрликтин өз тарабынан ошол 80-20 программасынын алкагында ошол дыйкан өндүрүлгөн продукциянын 20%-ын берүү менен ал жерге кредитование кошулбайт. Ошол 20% менен ошол жамгырлатып тамчылатып суугаруу ыкмаларын толугу менен кутулуп бүткүчөктү, ошол түшүмдүн 20%-ын берип кутулганга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары ушул асыл тукумду жайылтуу максатында район боюнча ушул уйларды жасалма жол менен уруктандыруу багытында 1600 доза урук берилген. Бүгүнкү күндө техник ассимиляторлор иштеп атат. Бул боюнча азыркы учурда эми малдын көбү жайытта, уй баласы көбүнчө жайытта, алыскы жайыттарда болгондугуна байланыштуу айыл ичиндеги жана саан уйлар калган, сүт менен алектенген, аларды уруктандыруу иштери жүрүп атат. Ал эми тоодон келген маалда толугу менен ошол бизге берилген план тапшырманы толугу менен аткарабыз. Түйшүктүү ошол эле маалда жоопкерчиликтүү тармактар калаган жергиликтүү фермерлер алдыда 4 түлүктүн санын дагы көбөйтүп, асыл тукум малдын сапатын жакшыртууну максат кылышууда. Алардын айтымында мамлекеттик колдоо менен заманбап ыкмаларды айкалыштыруу мал чарбачылыгын өнүктүрүп, айыл элинин кирешесин арттырууга жана аймактын экономикасынын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Хайнура Достукбекова, Айбек Турдакунов, Ысык Көлөө болсо.